2024-жылдын 26-декабрь күнү Түп айылында эмгекке азык-түлүк жана окутууга азык-түлүк аталышындагы долбоорлордун алкагында Түп райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы Түп айыл өкмөтү менен бирдикте район тургундарына дүйнөлүк азык-түлүк программасынын негизинде гуманитардык жардам катары 50 тургунга 15 литр суу май жана 150 кг un берилди. Бүгүнкү күндө Түп районунда бир нече долбоорлор ишке ашырылып жатат. Анын ичинде жергиликтүү тургундарды коомдук иштерге тартып, аларга un, май менен эмгек акы төлөнүп берилүүдө. Ошол менен катар аз камсыз болгон жарандарга атайы ар кыл тармактагы окуулар өткөрүлүп, келечекте жумуш менен камсыз болуусуна шарттар түзүлүүдө, дейт Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасынын программалык адиси Самат Эрмеков. Мен атым Эрмеков Самат Карыбекович, Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасынын программалык адиси болом. Биздин мекеме Кыргызстандын бүт аймактарында өз ишмердүүлүгүн алып келет. Мисалы Түптө биз быйыл бир нече долбоорлор ишке ашырып атабыз. Биздин негизги максатыбыз бул жергиликтүү калктын азык-түлүк коопсуздугун чыңдоо маселеси турат. Ошонун үстүндө иштеп биз жергиликтүү калкты ар кандай коомдук иштерге тартып, анан кайта ошол катышуучуларга un, май менен эмгек акысын төлөп беребиз. Андан тышкары дагы бир механизмибиз бул эмгек үчүн окутуу. Бул инструмент аркылуу биз аз камсыз жарандарды ар кандай тематикаларда окутуп, алар өз потенциалын жогорулатып, жанакы эмгек рыногунда бир мүмкүнчүлүктөргө болуп, анан ошол катышкан үчүн жанакы un, май менен камсыздайбыз. Мисалы бүгүн Түп айылында 50 жергиликтүү тургун жанакы маркетинг жана бизнес пландоо негизинен бул долбоордун катышуулары, бул социалдык контракттын алуучулары. Жанакы бизнес пландоо жана маркетинг тренинг тематикасында бул кишилер окуп, өз жанакы дараметин көтөрүп дегендей, мынакей бүгүн бизден жанакы un, май жардамын алып атат. Ар бир катышуучу 150 кг un жана 15 литр майдан алышып атышат.